7 kişiden aşpasın deydi. A 7'ge жетпей қалса 6 kişi, 5 kişi, 4 kişi деле құрбандық қылып bir мал сойса жарай береді. Анан ошол 7 kişi сүйлөшкөндө жакшылап отуруп кеңешип алыш керек. Себеби алымдар айтат, эгер ошол 7 kişinin ичинен бирөөсүнүн эле ниети курбандык кылуу эмес, сооп табуу эмес, мен да катардан калып кетти деп айтпазын. Былтыр кошулдум эле, быйыл калып кетсем да сөз болот деп элден коркуп кошулган болсо. Же болбосо эртең жакында үйгө уста салат элем, как раз эт керек болот эле деп ошо эт алуу максатында кошулган болсо, эмне кылат? Анда ошол 7 kişinin ичинен бирөөсүнүн ниети бузук болгон үчүн жетөөсүнүн курбандыгынын соогу жок дейт. Демек некен 7 kişi отуруп жакшылап bir маселе угуп